Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 180 миңге жакын майыптыгы бар адам жашайт. Алардын саны тилекке каршы барган сайын өсүп барат. Алардын коомго аралашып, анын тең укуктуу мүчөсү катары жашоосуна тоскоолдуктардын саны арбын. Алсак инфраструктуранын, имараттардын, коомдук транспорттун ыңгайсыздыгы, маалыматтын ар кыл форматта даярдалбаганы, инклюзивдик билим берүү боюнча бирдиктүү программанын жоктугу жана башка көптөгөн көйгөйлөр. Мамлекеттик деңгээлде комплекстүү жана системалуу чаралар кабыл алынышы үчүн жарандык коом Бириккен Улуттар уюмунун майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндөгү конвенцияны ратификациялоону талап кылышууда. Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндөгү конвенция буунун Генералдык Ассамблеясы тарабынан 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алынган. Азыркы учурда конвенцияны 160тан ашык мамлекет ратификациялаган. Анын ичинде Россия, Казакстан, Түркмөнстан, Молдова, Азербайжан бар. Кыргызстан конвенцияга 2011 жылы кол койгон, бирок ратификациядан өткөрө элек. Ушул күндө конвенцияны постсоветтик мейкиндиктеги мамлекеттердин ичинен Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан гана ратификациялай элек. Конвенциянын негизги өзгөчөлүгү анда социалдык жана укуктук моделдер сунуш кылынган. Бул моделде майыптыгы бар адамды коомдун тең укуктуу мүчөсү катары тааныйт. Аны башкалардан бөлбөйт, өсүп өнүгүүсүн колдойт. Негизги басым аны дарылоого эмес, анын муктаждыктарын канааттандырууга, басмырлоону жоюуга, ошондой эле алардын укуктарынын жана эркиндиктерин коргоонун жана ишке ашыруунун натыйжалуу механизмдерин түзүүгө багытталат. Биздин өлкөдө болсо медициналык модель орун алып, анда майыптуулук оору, патология катары каралат. Бул мамиледе майыптыгы бар адамдар үйүндө олтурушу керек же атайын майыптарга арналган окуу жайларда өзүнчө окуп жана дарыланышы керек деп эсептелет. Андан калса аларды дайыма дарылап, жардам берип туруш керек делет. Медициналык модельде адамдын майыптыгы негизги тоскоолдук катары каралат. Ал эми социалдык жана укуктук модельде ыңгайлашпаган сырткы чөйрө негизги тоскоолдук болуп эсептелет. Конвенцияны ратификациялагандан кийин өлкө имараттарга жана курулуштарга ыңгайлуу чөйрөнү түзүү, инклюзивдик билим берүү системасын киргизүү, жеткиликтүү маданий, билим берүү, маалыматтык жана экономикалык чөйрөнү түзүү боюнча бир катар мыйзамдарды кабыл алышы керек. Конвенция майыптыгы бар адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашыруудагы негизги багыт жана жол карта болуп саналат. Ошол эле учурда конвенцияга ага катышкан мамлекеттерден жашоонун баардык чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөрдү дароо эле талап кылбай турганын белгилеп кетүү керек. Конвенция аракетти баштоо керектигине жана майыптыгы бар адамдарды коомго акырындап интеграциялоого чакырат. Учурда конвенцияны ишке ашырууга казынада каражат жок болгондугуна байланыштуу өлкө бул документти ратификациялай албайт деген туура эмес пикир тарап жатат. Азыркы учурда майыптыгы бар адамдар калдык принциби боюнча каржыланат. Каражат болсо беришет, каражат жок болсо казынанын тартыштыгын шылтоо кылышат. Биздин коом үчүн конституция кандай болсо, майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндөгү конвенция дагы так ошондой экенин коомчулук түшүнүп, кабыл алууга мезгил жетти. Өлкөнүн конституциясын ишке ашырууга кеткен чыгымдарды саноо кандай мүмкүн эмес болсо, ошондой эле конвенцияны ишке ашырууга кеткен чыгымдарды саноого болбойт жана мүмкүн эмес. Майыптыгы бар адамдар үчүн шарт түзүп берүү менен өкмөт алардын эле эмес, бүтүндөй коомдун түшүгүн жеңилдетет жана дени сак коомду түзүүгө жардам берет. Бүгүнкү күндө биз көп сандаган адамдарды иштөө, коомго пайда алып келүү үчүн эмгектенүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып жатабыз. Мисалы, биздин коомдо буту жок адамга жакындарынын багуусунда үйдө олтурууга туура келет. Бирок биз зарыл болгон шарттарды түзүп берсек, алар толук укуктуу жарандардай болуп өнүгөт, иштейт, өз үй бүлөсүн курат жана багат. Балдарына тарбия берип, өлкөнүн өнүгүүсүнө салымын кошот.